Бүгүн 7 апрель күнү Каракол шаарында 2010 жылдагы элдик революциянын 15 жылдыгына арналган эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Эскерүү аз эмне шаар тургундары, бийлик расмий өкүлдөр жана мекеме ишкананын жетекчилери катышты. Ошондой эле бул митинг реквиумда бул күндүн мааниси, эгемендүүлүк жана демократия үчүн күрөшкөн элдин биримдиги тууралуу сөздөр айтылып, элдин эрки менен болгон өзгөрүүлөрдүн мааниси белгиленди. Убакыт деген зымыраган куштай экен. Мына 15 жыл өтүп кетти. Бүгүн мына 15 жылдык юбилейин белгиледик. Каракол шаарында бардык ишканалардын жетекчилери өзлөрүнүн жамааттары менен жакшынакай катышып беришти. Бул жерден эң нерсеси дагы эң башкы нерсе ошол кездеги бийликтин юбилейлүк башкаруусуна каршы чыгып, ошо элдерибиз өздөрүнүн мүдөөсүнө жеткендигинде болуп атат. Иш-чаранын жүрүшүндө асманга ок атылып, андан соң курман болгондордун арбагына багышталып, Куран окулду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мекен үчүн шейит кеткендердин эрдигин баалап, курман болгондордун жакындарына сыйлык медалдар тапшырды. Ушу кыргыздын келечеги үчүн өтүп кеткен жарандарга таазим кылам. Ошо 87 жарандын эмне деген эн атасы сызда отурат, бир туугандары сызда отурат. Ошолорго да таазим кылам. Кайрат кылыңыздар. Эми бүгүнкү күн ошо эскерүү күн экен. Мына эл журтта келип жакшынакай өткөзүп кетип атышат. 2010 жылы 7 апрель күнү эл бийликтин адилетсиздигине каршы көтөрүлүп чыккан. Кырдаал курчуп ок таратылып, 87 адам каза тапты, жүздөгөн жарандар жаракат алган. Бул күн эркиндик үчүн жанын аябаган баатырларды эскерүүнүн гана күнү эмес, ошондой эле эгемендүү Кыргызстан үчүн күрөштүн символу катары тарыхта калды. Медербек Кеңешев, Илич Касейинов, Ысыкөл жаңылыктары, Каракол шаары.